УТРК-Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгін 26 февральда Европа парламентінің адам укуктары боюнча кичи комитетінің төрагасы Мунир Сатури баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташтыгын өнүктүрүү, парламенттер аралык байланыштарды бекемдөө, адам укуктарын коргоо жана сөз эркиндигин камсыз кылуу маселелери талкууланды. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Европа биримдиги конструктивдүү жана көп кырдуу кызматташтыкты колдой турганын белгилеп, акыркы жылдары жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өтүп, кеңейтилген өнүктүштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюлганын эске салды. Ошол эле учурда ал Европа парламенттин Кыргызстан боюнча резолюцияларында бир жактуу мамиле байкалаарын айтып, бул документтерди даярдоодо өлкө тараптан түшүндүрмө суралбаганына таң каларын билдирди. Сөз эркиндиги жана адам укуктары Кыргызстандын негизги артыкчылыктарынын бири. Биз демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча иштерди улантабыз, деди Жапаров. Мунир Сатури Европа биримдиги менен стратегиялык кызматташтыктын маанилүүлүгүн белгилеп, ачык диалогко даярдыгын билдирди. Ошондой эле ал Кыргызстанды коңшу өлкөлөр менен чек ара маселелерин ийгиликтүү жөнгө салганы үчүн куттуктады. Европа парламенттин депутаттары өлкөдөгү жарандык коомдук абалды жана сөз эркиндиги боюнча тынчсызданууларын билдирди. Социал-демократтар партиясынын мүчөсүнүн кармалышына байланыштуу суроолорду көтөрүштү. Бул маселеге байланыштуу жолугушууга укук коргоо органдарынын жетекчилери чакырылып, кеңири түшүндүрмө беришти. Садыр Жапаров Кыргызстан көп вектордуу саясат жүргүзүп, Европанын ар бир өлкөсү менен өнүктүштүк мамилелерге умтуларын билдирди. Бүгүн Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу энергокомпаниялардын жана мекемелердин 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча коллегиясы болуп өттү. Анда энергетика министрлигине караштуу энергетикалык компаниялардын мекемелеринин жетекчилери 2024 жылы аткарылган иштери жана 2025 жылга коюлган иш пландары тууралуу баяндама кылды. Ошондой эле 1 майдан баштап өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 26 тыйынга жогорулайт. Ал жакынкы күндөрү коомдук талкууга коюлары белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз улантат. 2024 жылдын 12 айдын жыйынтыгы менен республика боюнча жалпы керектүү 18,3 миллиард киловатт саатты түздү. Гестерден 12,77 миллиард киловатт саат, жылуулук электр борбордон 1,76 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлдү. Ал эми коңшу өлкөлөрдөн 3629,7 миллиард киловатт саат электр энергиясы импорттолду. Токтогул кесинде 4 агрегат болсо, бүгүнкү күндө 3 агрегат иштеп атат. Машинеде 4 дөңгөлөк болсо, 3 дөңгөлөк менен кетип баратабыз да. Ошого карабастан 200 мегаваттын тегерегинде биз азыр мындайча айтканда энергия секторунда электр энергия жок. Анткени биз ноябрдын 1-ине чейин Токтогул кесин ишке киргизип алышыбыз керек. Азыр мына марттын башында 3 коргон кесин 1 агрегатын беребиз. Аякта да 3 агрегат менен калабыз. Ошондо баш аягы Кыргыз энергия системасында 250 мегаватты кыскаруу болот да. Кыргызстанда 2025 жылдын 1 майынан тартып өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы жогорулайт. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. 1 майдан баштап бардык немелерге айтып кетсем, кээ бир айтып атат, 1 сомдон мынча эсе которулду. Болгону быйылкы жылы 26 тыйынга тариф кымбаттайт. 26 тыйын бул биздин 1 сом 16 тыйын төлөп атса 700 киловаттка чейин. Азыр 1 сом 36 тыйын төлөйт 1 майдан баштап. Болгону ошол эле да. 26 тыйын эле, 26 тыйынга эле көбөйөт. Азыр 1 майдан баштап. Быйылкы жылы почти 500гө жакын аскуя счетчигин коелу деп атабыз. 500. Андан ошонун менен бизде 900 миңге жакын мындайча айтканда биздин мамлекеттеги абоненттерге ошол аскуя счетчиги коюлуп калат. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда акылдуу счетчиктер коюлуп калат. Дагы 400дөй алсак, ошондо биз 1,5 миллион абонентибиздин биз бүгүнкү тейлеп аткан ошонун баары тең акылдуу счетчиктер менен камсыз болот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кендерди иштетүүгө жана чалгындоого 20 лицензия алган. Учурда алар боюнча тиешелүү даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Республиканын түштүк аймагында жайгашкан Загара 2 жана Урмизан 3 кендери иштетүүгө киргизилген.
Күз-кыш мезгилин өткөрүү учурунда калкты өз убагында арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу максатында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы республиканын облустарында жайгашкан жалпы 75 отун базалары менен келишим түздү. Жылдын жыйынтыгы менен мурдагы жылдары зыян менен чыгып атсак, быйыл болсо 333 миллион сом пайда менен чыктык. Андан тышкары коюлган биздин ошо камсыздоо боюнча ар бир региондо 75 социалдык топ базар ачылган болчу. Ошо арзан баа менен ошо камсыздоого аракет кылдык да. Ишканабызда 20 лицензия бар. Ичинде болсо ошо эң чоң лицензия бул болсо кара кечек кесиминен жана мындан да тышкары болсо акыркы 2 жылда ошо бизге жаңы 18 лицензия берилген болчу. Бул түштүк региондо жалпы калкты арзан сапаттуу көмүр менен камсыздоого аракет кылабыз. Энергетика министрлиги 2024 жылы бир топ алгылыктуу иштерди аткарганын белгилейт. Ал Токтогул КЭСинин номер 1 гидроагрегатын реабилитациялоо аяктап, кубаттуулугу кошумча 60 мегаваттка жогорулады. Тагыраак айтканда, кошумча 525,3 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Үч Коргон КЭСинин номер 4 агрегатын реабилитациялоо жумуштары аяктап, кубаттуулугу дагы 16 мегаваттка жогорулаганы белгиленди. Токтогул КЭСинде жана Үч Коргон КЭСинде генераторлорду жаңылоо, реконструкциялоо иштерин жүргүзүп жатабыз. 20 февралда биз Токтогул КЭСиндеги акыркы 3 генераторду реконструкциялоого чыгарып бердик. Буга чейин 3 генератор алмашылган, ар бир генераторго 60 мегаваттан кубаттуулук кошулду. 20 февралдан баштап 3 агрегатты реконструкциялоо иштери башталды. Буну биз план боюнча ушу үстүбүздөгү жылдын октябрь айына ишке киргизебиз деп пландап жатабыз. Себеби бул ушу 25-26 жылдарда күз-кыш мезгилине биз даяр болуп кирип калышыбыз керек. Ал эми 2024 жылы аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн коллегияда энергетика министри Талайбек Ибраев тармакта алгылыктуу иштер аткарылганын, аны менен катар айрым өз ишине кайдыгер караган кызматкерлердин айынан кээ бир иштер жеткиликтүү деңгээлде аткарылбай калганын айтып өттү. Ошондой эле быйылкы жылга коюлган пландарды өз убагында аткаруу, долбоорлорду ишке ашыруу, керектөөчүлөргө электр энергиясын берүүнүн сапатын жакшыртуу учурдун талабы экенин баса белгиледи. Керектөөчү каражаттардын тийиштүү деңгээлде камсыздалбаганы жана жумуштук. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Келтирип аткан туруп, ал кошулуп алды. Кыргызстанда быйыл жазында мунай иштетүүчү завод ишке кирет. Бул тууралуу энергетика министрлигине караштуу энергетикалык ишканалар менен мекемелердин 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча өткөн жыйында белгилүү болду. Маалыматта айтылгандай, Түндүк Сок жана Чоң Кара Гүлчөө кендеринде мунай жана газды казып алуу үчүн номер 2 лицензиялык келишими алынган. Кыргыз-Түркка нефть-газ ачык акционердик коому жана Кыргыз-Транснефть-газ мамлекеттик ишканасы менен биргеликте мунай скважиналарда оңдоо жана даярдоо иштери жүргүзүлүп, учурда нефтини кайра иштетүүчү заводдун курулушу 95%га бүттү. Белгиленгендей, заводду толук ишке киргизүү 2025 жылдын март айына пландаштырылган. Учурда 7 скважинадан нефть чыгарылып жатат. Бүгүнкү күндө 200 тонна мунай өндүрүлдү. Учурда 42 кызматкер эмгектенет. Долбоор толук ишке киргенден кийин 350-400 жумушчу орун түзүлөт. Чүй облусунун милиция кызматкерлери дайынсыз жоголгон кызды өлтүрүүгө шектүүнү кармашты. Ведомстводан билдиришкендей, 19 февралда 1979 жылы туулган жаран милицияга кайрылып, 22 жаштагы кызы 18 февраль күнү гидростроитель айылындагы үйүнөн чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын айткан. Аталган факт райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, иликтөө иштери башталган. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин жүрүшүндө 17 февралдан 18 февралга караган түнү кыз мектептин аймагынан жолуккандыгы аныкталган. Алардын ортосунда чыр чыгып, анын кесепетинен 22 жаштагы кыздын денесине залал келтирилип, бут кийиминин боосу менен муунтуп өлтүрүлүп, натыйжада ал ошол жерден каза болгон. Шектүү жазаган кылмышынын жашыруу максатында сөөктү талаага алып барып көмүп койгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду.
ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 2004 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кылмыш иши боюнча бардык зарыл болгон соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Жаштар арасында баңгизаттарды жайылтуу маселеси барган сайын курчуп баратат. Бишкекте баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан кылмыштардын алдын алуу боюнча координациялык жыйын өттү. Мамлекеттик органдардын, бейөкмөт уюмдарын жана жарандык коомдун өкүлдөрү тегерек столго чогулуп, түзүлгөн кырдаалды талкуулап, маселени чечүү жолдорун белгилешти. Статистика көрсөткөндөй, жыл сайын баңгизаттарын сатууга аралашкан жаштардын жаш курагы төмөндөп баратат. Мурда керектөөчүлөр жана таратуучулар 16-18 жаштагы өспүрүмдөр болсо, бүгүнкү күндө 11-13 жаштагы балдар нарко кылмыштарга көбүрөөк тартылууда. Жыйында бул көрүнүшкө каршы күрөшүү ыкмалары, анын ичинде мектептерде профилактикалык иштерди күчөтүү, көйгөйдү чечүүгө, ата-энелерди тартуу жана мыйзамдарды жакшыртуу талкууланды. Со стороны мэрии города Бишкек ведется активная работа и взаимодействие. Бишкек шаардык мэриясы укук бузууларды алдын алуу үчүн мектеп окуучулары, билим берүү министрлиги ар бир мектеп менен активдүү иш алып барат. Мындан сырткары мектеп окуучуларынын ата-энелери менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек. Ал үчүн жолугушуу иш-чаралары уюштурулуп туруу туура болот. Анткени балдардын тарбиясы дагы маанилүү, ата-эне тараптан жетишерлик көзөмөл керек. Ата-эне, мугалим, мектеп жааматы чогуу иш алып барганда мындай терс, жат көрүнүштөрдүн саны азаят. Влияют родители, воспитание. Акыркы жылдары наркотрафик өзүнүн формасын өзгөрттү. Мурда бөлүштүрүү жеке байланыштар аркылуу жүргүзүлсө, азыр баары онлайн режимине өттү. Телеграмда негизинен ушул 2024 жылдын жыйынтыгы менен 24 ушундай интернет дүкөн ишмерде аныкталган. 5 интернет дүкөн бөгөт коюлуп, жок кылынган. Калган интернет дүкөндөр боюнча атайын каттар жана жолдомолор ушул жиберилген да эл аралык уюмдарга. Козголгон кылмыштардын саны жалпы катталган баңги кылмыштардын арасынан 40%-дан 40% түзөт. Эл өкүлдөрү алдын алуу иш-чаралары мурда мамлекеттик мектептерде гана камтылса, эми иш жеке менчик окуу жайларга да багытталарын белгилешти. Себеби баңгизаттарды жайылтуу учурлары мамлекеттик мектептерде гана эмес, жеке менчик мектептерде да катталып алдын алуу масштабын кеңейтүүнү талап кылат. Мындан тышкары кеңешменин алкагында укук бузуулардын алдын алуу үчүн мектеп окуучулары чогулган жерлерде, анын ичинде мектептерге жакын аймактарда камералардын санын көбөйтүү маселеси талкууланды. Акыркы болуп аткан көйгөйлөр бул мамлекет үчүн, коом үчүн абдан чоң трагедия. Ошондуктан мамлекет башкача айтканда коом бирикпесе өспүрүмдөрдүн тарбиясын жөнгө салуу мүмкүн эмес. Ошондуктан ата-энелерди, мугалимдерди, ошол эле мезгилде башка институттарды, коомдук бирикмелерди бардыгын биригүүгө чакырат элек. Ошондуктан азыр билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ошол көптөгөн форумдар, лекциялар, тренингдер бириктирүү максатында, андан башка дагы көптөгөн иш-чараларды өткөргөнгө багытталып, азыр эң приоритеттүү багыттардын бири. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча катышуучулар жаштар арасында нарко кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашты. Белгилөтсөк, 2024 жылы Бишкекте нарко кылмыштарга тиешеси бар 11 жашы жете элек бала кармалса, үстүбүздөгү жылдын алгачкы 2 айында эле 6 өспүрүм кармалган. Бул алдын алуу чараларын күчөтүү жана бул көрүнүшкө каршы күрөшүү үчүн коомду активдүү тартуу зарылдыгын баса белгилейт. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Окуучулар арасындагы зомбулук тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттары кооптонуусун билдиришти. Акыркы убакытта өспүрүмдөр арасындагы зомбулук күчөп, айрым учурлар трагедиялуу аяктап жатканын коомчулукту тынчсыздандырууда. Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеп, бул маселеде укук коргоо органдарынын жана коомчулуктун көзөмөлү күчөтүлүшү зарыл экенин баса белгилешти. Эл өкүлдөрү өспүрүмдөрдүн туура эмес жолго түшүп, үрөй учураган окуялардын көбөйүшү олуттуу көйгөй экенин айтып, ар бир мектепте психологдордун иштеши милдеттүү болушу керек деген сунуштарын айтышты. Кыргызстанда
акыркы бир жума ичинде үрөй учурган көп жаңылыктар болду. Бул жанагы жогорку класстагы балдардын өлүмү. Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асын өлүп атпайбы азыр? Суицидке барып атат да балдар. Мен көргөн жокмун, бир дагы райондо, шаарларда балдарга психологдор боюнча түшүндүрүү иштери жок. Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө чоң коркунучта турат азыр. Мына асын өлгөнү дагы, мушташып өлгөнү дагы ошондон болуп атат. Бир жакшынакай мөлтүрөгөн чырактай балдар кыздар каза болду да мына бир жуманын ичинде 5-6 бала деген. Өнүккөн өлкөлөрдө бир баланын өлүмү жалпы улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги чоң трагедия. Бизде болсо жөн эле статистика катары карап коюп атасыңар. Бир жуманын ичинде ушунча бала көз жумду деп. Балдарга болгон мындай мамиле болбойт. Ушул жумадан калбай премьер-министр чукул жыйындарда өтүш керек. Координациялык кеңешти чогултуп керек болсо. Эмне үчүн балдарга мындай мамиле болуп атат? Эмне үчүн балдарды мындай кароосуз калтырып койдук деп. Ушундай өнүккөн заманда, технология өнүккөн заманда ар бир мектептин бурчуна керек болсо видео көзөмөлдөрдү онлайн режимде коюп, ички иштер органдары дагы иштеш керек да, психологдор иштеш керек эле. Соңку кездери Кыргызстанда мектеп окуучуларынын өлүмү менен аяктаган окуялар коомчулукту ойго салды. Бир айда эле мектеп рекетчилигинин айынан 3 окуучунун өлүмү менен аяктаган каргаша орун алды. Мындан улам эми ар бир мектепте жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча кабинеттер ачылат. Мындан сырткары окуучулар менен иш алып барган социалдык кызматкерлердин саны мурда бирөө эле болгон болсо, алардын саны 2-3кө көбөйөт. Ошондой эле видео байкоо системасы кеңейтилет. Мектептердеги коопсуздук чаралары туурасында кабарчыбыздын кийинки материалында. Бул Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айылындагы номер 1 орто мектеби. Мында 1047 окуучу билим алып, 61 мугалим эмгектенет. Алардын бири Жамал Байгутуева бир канча жылдан бери социалдык педагог кызматын аркалап, мындан сырткары аталган мектепте мугалим. Ал мектептеги окуучунун тартиби, жүрүм-туруму өзгөргөн окуучулар менен жакындан иш алып барат. Жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча кабинетке ата-энеси же класс жетекчисинин коштоосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет иштемине откан көрүп атасыздар. Мектепте ар дайым алдын алуу үчүн акындай аргемелешкер болуп атат. Кайсы жактан чакырылар, инспектор менен иштеп жатабыз. Укук коргоо органдары бизге колуна келишинче жардам берип жатат. Мектептерде жалгыз социалдык педагог өзү баарын иштеп алып кете албайт экен. Бирин-бири жаман сөздөр менен сөгүп коет. Ошол убакта деле биз баланын ата-энеси бар болсо ата-энесин чакырабыз, же болбосо мыйзамдуу өкүлүн чакырабыз. Чакырып келип, анан инспектор жаш тескөөчү менен өспүрүмдөр менен иштөөчү инспектор чакырабыз. Ошону сөзсүз түрдө биз ата-энесинин же болбосо мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусу менен өткөрөбүз да, беседа өткөрөбүз, аңгемелешүү кылабыз. Белгилөтсөк, соңку кездери Кыргызстанда мектеп окуучуларынын өлүмү менен аяктаган окуялар коомчулукту ойго салды. Бир айда эле мектеп рекетчилигинин айынан 3 окуучунун өлүмү менен аяктаган каргаша болду. Алсак Кант шаарында 2 мектеп окуучусунун ортосунда жаңжал чыгып, алардын бири оор жаракат алган. Жабырланган 10-класстын окуучусу тез арада ооруканага жаткырылган. Тилекке каршы эсине келбей каза болгон. Андан көп өтпөй эле Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусу Уур Токмоктон каза болгону кабарланды. Ал арада кече күнү эле Ош облусунун Кара Суу районундагы номер 39 орто мектепте 9-11 класстын окуучуларынын ортосунда чыр чыгып, анын кесепетинен 9-класстын окуучусу каза болуп отурат. Мындан улам мектептерде коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Учурдагы биздин республикадагы болуп аткан көйгөй бардык эле адамдардын жүрөгүн ортуп, кабатырлантып аткан мезгил. Анан кылмыштуулукту болтурбоо үчүн жана алдын алуу үчүн мына бүгүнкү күндө көтөрүлүп аткан маселе мектептерге коюла турган көзөмөл камералар. Бул абдан керек нерсе. Абдан керек. Анткени бардык өнүккөн жерлерде ушунун бардыгы бар. Адам сезиш керек өзүнө адамдарда контроль болуп атканы, бул балдарга дагы. Бизге камера коюп берүүгө айылдык өкмөт тарабынан, жергиликтүү Узун Кыр айылдык өкмөт тарабынан атайын каражат бөлүндү. Ал камера коюлат деп жатат. Бюджетке жаңа кирди, анан кандай даяр болсо ошондой
коюлат. Катар жүз берген мектеп окуучуларынын өлүмүнөн кийин билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева жана Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Анда жашы жетелектердин арасында укук бузуулардын алдын алууну күчөтүүгө жана окуу жайларда коопсуздукту камсыздоого, айрыкча мектеп чыр-чатактары менен байланышкан акыркы окуяларга багытталган кадамдарды талкуулап, мектептерде видео байкоо системасын кеңейтүүнү, ошондой эле социалдык педагог жаш өспүрүмдөр менен иштөө, инспекторлордун штатын көбөйтүү кадамдар талкууланган. Өзүңүздөр билгендей, акыркы күндөрү болгон кайгылуу окуяларга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Ички иштер министрлиги менен биргеликте эки министр жолугушуу өткөрдү. Ар бир мектепке бирден ИДН кызматкерлери жана алар үчүн Билим берүү министрлиги дагы тапшырма бердик. Ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрүнө өзүнчө кабинет бөлүп берүү жөнүндө. Бүгүнкү күндөгү маалымат боюнча республикадагы мектептердин 80%-ында видео көзөмөл орнотулган. Бул видео көзөмөлдү орнотуу негизинен жергиликтүү бийликтин эсебинен каржыланат. Ошондой эле айрым мектептер демөөрчүлөрдүн эсебинен дагы коюлуп жатат. Биринин артынан экинчиси, үчүнчүсү каза болгон мектеп окуучуларынын өлүмүнөн кийин мектеп директорлору баштаган бир катар мугалимдери жумуштан кетти. Бирок аларды жумуштан четтетүү аркылуу мектеп рекетчилигинен арылууга кепилдик барбы деген суроо ачык бойдон калууда. Деги эле мындай окуялардын өрчүшүнө ким күнөөлүү? Мектеп мугалимдериби же ата-энелерби же күч органдарыбы? Учурда коомчулук адаттагыдай күнөөлүүлөрдү издөө менен убара тартууда. Айгерим Дүйшөбаева, Кудурат Ташмырзаев, УТРК Чүй. Түркиянын Анталия шаарында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыргызстандык жаран мекенине кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын мекенине кайтып келүүсүнө Анталия шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугу активдүү көмөк көрсөтүшкөн. Ошентип Кыргызстандын жараны үстүбүздөгү жылдын 25 февралында баласы менен бирге аман-эсен мекенине кайтып келген. Белгиленгендей, бул окуя Кыргызстанда кеңири коомдук резонанс жараткан. Тышкы иштер министрлиги бул жарандын укуктарын коргоого жана анын коопсуздугун мекенине кайтып келишине көмөк көрсөткөн бардык тараптарга ыраазычылык билдиришти. Айрыкча бул маанилүү маселени чечүүгө өзгөчө салым кошкон кайдыгер карабаган жарандарга терең ыраазычылыгын билдиришти. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого бекем берилгендигин тастыктап, кыйын кырдаалга туш болгон жарандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү улантат. Smart Generation кайрымдуулук фонду тарабынан Чүй облусундагы 350 үй бүлөгө азык-түлүк таратылып берилди. Кан шаарында өткөн иш-чарага Дубандын Чүй, Кеми, Нысыгата, Аламедин районунун тургундары катышты. Максаты аймактагы аз камсыз болгон жарандарга кол сунуу болуп саналат. Теманы кабарчыбыз улантат. Smart Generation кайрымдуулук фондунун директору Мухаммед Абдель Эль Джажинин айтымына караганда, бул ирет иш-чараны Кан шаарында өткөрүүнү мерчемдешкен. Себеби Дубандын Чүй, Кеми, Нысыгата, Аламедин райондорунун тургундары да чакырылган. Демек, бардык тараптарга катышууга ыңгайлуу жер катары саналган. Фонд тарабынан 4 райондогу аз камсыз болгон 330дан ашык үй бүлөлөргө азык-түлүк таратылды. Көмөк көрсөтүү иш-чарасы Кувейт мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн урматына карата өтүүдө. Учурдан пайдаланып Кувейттеги спонсорлорубузга рахмат айтам. Фонд мындай жардамдарды 25 жылдан бери жүргүзүп келүүдө. Кыргызстанда биз көптөгөн долбоорлор менен иш алып баруудабыз. Өзүбүздүн университет, мектептерибиз бар. Ал жакта муктаж болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ата-энеси жок улан кыздарыбыз окуйт. Дайыма көз салабыз. Ошондой эле сезондук жардамдарды берип келебиз. Мисалы кыш-шилдеде көмүр, ороз айтта азык-түлүк, курман айтта эт таратып келебиз. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн калктын батасын алалы деген тилектебиз. Чын айтканда ушу коомдук фондко чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби жылда ушундай элдерге азык-түлүктөр таратылып келет. Буга чейин дагы көптөгөн булар коомдук иштерди кылып келет. Суу чыгарып беришет, ар кайсы жерлерге ФАП, ар кандай немелерди салып келип атышат. Буга чейин бул бүгүн биринчи эле жолу эмес.
Андыктан ошо жалпы элдин атынан дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Азык-түлүк алууга келген жарандар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кол сунуп келе жаткан фондго ыраазычылыгын билдиришти. Аярлуу катмарларга жакшы мындай жардам берип, көйгөйлөрүн угушуп, ушундай жакшы эле болуп атат. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, кыйналган адамдар азайсын, турмуш тиричиликтер оңой, мындай жакшы жашоого умтулуп, эл өзү дагы аракет кылыш керек. Сыгата районунда болуп жаткан ушундай жардамдар көп болуп жатат. Биздин айыл өкмөттө жалангана жакыр жашаган бир үй бүлөдө майып болгон социальный паспорты бар кишилерди алып келгенбиз. Уюштуруучулар элдин аялуу катмарына кол сунуу жүрүлгүлөрү мындан ары да уланарын, бул чек эмес экендигин белгилешти. Бүгүнкү күндө Чүй областынын аз камсыз болгон Аламидин району, Чүй району, Кемин району, Ысыгата району, ошондой эле Кант шаарынын тургундарына жардам көргөзүлүп жатат. Жалпысынан 333 адамга берилип атат азыркы күндө. Муну менен да токтолуп калбайбыз деп. Дагы жакында дагы жардамдарды көргөзөбүз деп ниеттенбиз. Айтмакчы, аталган фонд бир гана азык-түлүк жана сезондук жардамдарды көрсөтпөстөн социалдык объектилердин курулушуна да салым кошуп келүүдө. Жанара Эсенова, Алтынбек Бектуров, Данияр Телебалдиев, Шаршенбай Акынбеков, УТРК, Чүй, Кант шаары. Быйыл ыйык орозо айы 1 мартта башталат. Маалыматка ылайык 28 февралда өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Орозо айт майрамы 30 мартта белгилениши күтүлүүдө. Рамазан айында момундар күндүзгү тамак аштан, суусундуктан жана башка дүйнө жыргалдыгынан тыйылып, намазга, садака берүүгө жана руханий жактан тазаланууга өзгөчө көңүл бурушат. Орозо исламдагы 5 фарздан бири, ар бир бойго жеткен мусулманга парз болгон амал. Мусулмандар бир ай бою күндүзгү тамак ашка оз бекитишет. Бирок ал жөн гана тамак аштан жана суудан баш тартуу эмес. Орозо руханий жана адеп ахлактык кемилдикке жетүү, жан дүйнөнү тазалоо, айтылып жаткан сөздү көзөмөлдөө, ушак айыңдан жана жаман сөздөрдөн алыс болууга чакырат. Адам баласы орозо кармаган учурда жегенден ичкенден эле эмес, таарык айтканда баягы биздин сырткы келбетибиздеги эле жегенден ичкенден шахватынан тыйылуу эле эмес, балким андан дагы маанилүүрөөк ошол такыбалык бул жүрөктүн амалы болгондуктан жүрөккө тиешелүү нерселерден адамдын ошол күнөөнү, жүрөктү карайта турган күнөөдөн тыйылуу бул эсептелет да. Тыйылуу дегенде жегенден ичкенден эмес, толук тыйылуу дегенде мисалы көздү сактоо, көздү тыйуу жаман нерселерден, арам нерселерден, мына ошондой эле кулакты тыйуу деген маселе, ушактардан ар кандай жалаан башка нерселерди угуудан, мына ошондой эле эң маанилүүрөөгү телди дагы тыйуу болуп эсептелет. Мына ошондуктан пайгамбар ошол хадис кудусте кабар бергенде эле Аллах Таала айтат: силердин эгерде орозо кармаган адам жаман сөздөн, жала жапкандан, жалган күбөлүктөн эгерде өзүн тыя албаса, анын мага ачкалыгына эч кандай кажет, муктаждык жок деп айткан да. Демек, баял орозонун эң негизги максаты демек адам баласы такыбалыкты өзүнө сиңдирүү, такыбалыкты өзүнө ээ кылуу деген негизги максаттардан бири болуп эсептелет. Орозонун эң маанилүү түндөрүнөн бири Кадыр түнү. Бул түнү тилеген дуалар өзгөчө кабыл болот. Жасалган жакшылыктар жогору бааланат деп ишенишет. Исламда Кадыр түн 1000 айдан артык деп сыпатталат. Ошондуктан бул түнү мечиттерде атайын дуалар окулуп, момундар Кудайдан кечирим сурашып жана береке тилешет. Ушул айда Аллах Таала көптөгөн адамдардын күнөөлөрүн кечирет, көптөгөн адамдардын Кудай Таала ажыр соопторду жазат. Анын ичинде билесиздер, баарыңыздар белгилүү Кадыр түн камтылган. Аллах Таала Куранда кабар бергендей эле, бир түн 1000 айдан артык абзел деп Аллах Таала Куранда кабар бергендей эле, бул бир түн 1000 ай дегенде ал 83 жыл 4 айдан да көбүрөөк убакыт деп айтат да. Тагыраак айтканда бир адамдын толук жашаган өмүрүнөн да көбүрөөк бир аралык. Мына ошондуктан ушундай өзүнө түндү камтыган Кадыр түндөгү убада кылынган соопторго жетиш үчүн дагы адам баласы ошол толук өзүнүн бир руханий тазалануу, руханий бир ички дүйнөсүн агартуу, тазартууга басым жасоо керек деген сөз. Мааниги. Орозо кайрымдуулуктун дагы мезгили. Кыргызстанда салтка айлангандай муктаждарга тамак аш таратылып, мечиттерде ооз ачуулар уюштурулуп турат. Мусулмандар битир садака беришет. Бул жардамга муктаждар үчүн берилүүчү милдеттүү жардам.
Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы мечиттерди битир садака берүүнү QR код аркылуу төлөп берүү системасын киргизип, ишти ачык, айкын жана ыңгайлуу кылды. Аллах Таала өзү ушул орозо айы бүтөр мезгил келгенде, орозонун акырында билесиздер барыбыз бул орозо питир берип таштайбыз. Фитир садака деген бул ошол ооз ачуудагы алда Аллах Таала ушундай чоң неаматтарды берип, орозону фарз кылган орозону кармоого мүмкүнчүлүк берип, орозо кармагандан кийин Аллах Таалага шүгүр кылуу максатында бериле турган садака болуп эсептелет. Ошондуктан бул орозо айы Аллах Тааланын ар бир кылган бир жакшылык берген неаматынан, Кудай Тааланын бизге берип аткан көп сооптуу иштердин бир амалдын аркасында мусулман адам дайым садака кылууга Аллах Таала буйруган болот да. Ошо мисалы ажылык амалдарын аткаргандан кийин дагы адамдар ошол шүгүр кылуу максатында курбандык чалган сыяктуу эле орозо питир дагы ошол орозо кармаган адамга Аллах Таала ошондой чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип, ошондой улуу соопторго кадыр түнгө жеткизгендигине шүгүр кылуу максатында орозо питир берилет. Өткөн жылдан бери азыркы замандын талабына жараша адамдарга бир ыңгайлуу болуу шартында азыркы күндө биздин ошол Кыргызстан боюнча бардык мечиттерге QR код коюп садака питирди барып издеп анан төлөп отурбастан ошол QR код аркылуу төлөп коюудагы бир жеңилдик шарттары түзүлүп отурат. Бул да болсо биздин Кыргызстандагы мусулмандардын, биздин жарандардын садакага, жакшылыкка бир жеңилдик, бир жакшылыкка жарчы боло турган бир өбөлгө деп айтабыз. Бирок орозо бардыгына парз эмес. Улгайган адамдар, өнөкөт оорусу барлар, кош бойлуу жана бала эмискен аялдар, ошондой эле жол жүрүп бараткан адамдар орозо кармоодон бошотулат. Ал эми башкалар үчүн бул ай өзүн тарбиялоонун жана руханий өсүүнүн мезгили. Орозо адамды жыл бою динге жакын, такыба жана аң сезимдүү жашоого даярдайт. Жанара Эсенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктарды кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.